Эң мыкты үйлөр бериле турган болсо чегарачыларга берилиш керек. Эң жылуу сөздөр сүйлөнө турган болсо чегарачыларга сүйлөнүш керек. Эң жылуу кийимдер бериле турган болсо чегарачыларга берилиш керек. Аскерлерге кандай бир кызмат кылабыз деп Уланбек мырза менен азыр бир экипировкабы, бир кышкы кийимдерденби канча киши болсо сиздерге заказ бергенбиз. Ошо кийимдердин баарын сиздерге алып келип тапшырып беребиз, Кудай буйруса. Урматтуу биздин чегаранды кайтаргандар, бардыгыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтыгы болсун. Аллах Таала баарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ич тарлыгынан сактасын. Башка душмандардын бастырып келип кол салгандыгынан сактасын. Аллах Таала коркпогон жүрөктөн, тойбогон нафсиден, кабыл болбой калган дубалардан сактасын. Мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл деп жап-жаш балдарыбыз кете берди. Ошолордун бардыгын Аллах Таала жайын жаннаттан берген болсун. Анча мынча билип билбей калган күнөөлөр болсо Аллах Таала өзү кечирип, өзүнүн мээримин алган болсун. Устаздардын сабактарында айтат, урматтуу апалар, шейиттерди өлдү деп айтпагыла, алар тирүү. Урматтуу туугандар, кээ бир адамдар бар экен, бул жашоодо узак жашайт, бирок узак мамлекетке зыян кылып кетет. Кээ бир инсандар бар, жашоосунда аз эле жашайт экен, бирок мамлекет үчүн, жер үчүн эгебейсиз тарыхта ташка тамга басып кеткендей өзүнүн атын калтырып кызмат кылып кетет экен. Ошолордун бири ушул жерде апалары турат, аталары турат, ошол инсандардын достору турат. Алар Кыргызстанда, Кудай буйруса, эч качан алардын кандай Чолпонбой батырдын аттары унутулбагандай, кандай Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков мекенди түптөлүшүнө жанын берген болсо, репрессияда курман болгон болсо, булардын аттары да азыр билинбеши мүмкүн мекенди коргогондор. Күн келет 50 жылдан кийинби, 100 жылдан кийинби ушул биздин батырларыбызды биздин кыргыздар ар дайым эстеген болот. Урматтуу туугандар, Куран бул Алланын китеби. Куран бул Алланын сөзү, Куран бул Алланын акыркы китеби. Ошол жерде айтат, силер бир тууган болуш үчүн бардыңар Баткенден эле болушуңар шарт эмес. Же Ысык көл наарындан, же Таластан болушуңар шарт эмес. Ыйман келтиргендердин бардыгы бир тууган дейт. Ушул жерде аскерди коргойбуз деп өтүп кеткендердин бардыгы бир тууган. Бардыгыбыз бир тууганбыз. Кандай ошолордун ата-энелеринин жүрөгүнөн кан аккан болсо, ошол событияларда көрүп биздин жүрөгүбүздөн да кан актык. Бирок мамлекеттин бардыгы келип, алтындан да сиздерге үй салып бере турган болсок, бүткүл Кыргызстандагы жакшы сөздөрдүн бардыгын сүйлөй турган болсок дагы, сиздер жоготкон уулдардын ордун биз эч качан толтура албайбыз. Бирок биз ойлойбуз, Кудай буйруса, сиздердин өтүп кеткен уулуңуздар, Кудай буйруса, Кыргызстанда канча мейли ал бизнесмен болсун, мейли саясатчы болсун, мейли ал президенттин үй бүлөсү болсун, мейли кандай гана ким болбосун, ошолордун тынч уктап жатканына, мекендин тынч жатканына сиздин уулдарыңыздар себепкер. Ошонун эле арасында мынакей ушул жерде чегарачыларга өзгөчө сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чыныгы эркектер кимдер десе, бизден сурайт эле, сураса айтат элек, бул чегараны кайтарган деп. Урматтуу чегараны кайтарган биздин агаларыбыз, инилерибиз, байкелерибиз. Адамга ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт. Пайгамбарыбыздын достоверный хадиси бар. Бир дагы адам бейишке кирбейт ыймандуу болмоюнча, бир дагы адам ыймандуу боло албайт бири-бирин жакшы көрмөйүнчө дейт. Өзгөчө ушул мекенди коргоп отурган биздин аскерлерди чын жүрөктөн жакшы көрөбүз. Пайгамбарыбыз дагы айтты, өзүнө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайын, эч качан ал толук мусулман боло албайт дейт. Өзүбүз кандай эки дүйнөдө бактылуу болгону кааласак, амандыкта болгонубузду кааласак, ата-энебиз амандыкта болгонду кааласак, ата-энебиз Алланын үйүнө барып ибадат кылып дуа кылганды кааласак, сиздерге да ошол нерсени каалап кетебиз. Урматтуу туугандар, устаздардын сабагынан мен айтып аткан сөзүмдүн азыр 99% максаттамаланган сөздөрү да. Курандан кийин экинчи достоверный китепте Имам Бухари деген билесиздер, бул ушу 7 канча 300 миңге жакын хадис билген экен да. Ошонун 7,5 миңин гана китепке түшүргөн экен. Мындай 7,300-7,5 миңге. Ошонун биринчи бетке койгон сөзү бардык амалдар ниетке жараша деген экен да туугандар. Бир күнү бирөө мечиттин алдын шыпырып аткан экен, келип сураган экен, сиз эмне кылып атасыз десе, ушул зарплатамды актайын деп мечиттин алдын шыпырып атам деген экен. Ар жактан барып бир аксакалдан сураган экен, сиз эмне кылып атасыз десе,
мен Алланын үйү таза болсун, адамдар келгенде ушул жак таза болсун, ушул жакта адамдар ибадат кылганда ушул жакта ыңгайлуу болсун деп Алланын үйүн тазалап жатам деген экен. Эртең менен биздин урматтуу аскерлер, ниетибизде сиз зарплата алыш үчүн эмес, башка нерсе сиз кызмат өшөш үчүн эмес, Алланын ыраазычылыгы үчүн менин мекендегилерим тынч уктасын, апалар тынч уктасын, ушул жакта жаш балдар тынч уктасын, кан төгүлүп кетпесин, ушул мекеним тынч жашсын деп эртең менен эрте ушундай ниетиңизди түзөй турган болсоңузчу, Максат устазын сабагында айтат, эки көз эч качан тозокту көрбөйт экен. Ал бир көз Алладан корку ыйлаган көз, экинчи көз үргүлөбөй мекенди кайтарган көз дейт да туугандар. Ушу эки көз гана кыяматта барганда ушу тозоктон эч качан мындай бир запты чекпейт экен, жаман нерсе көрбөйт экен да. Ошолордун эки көздүн бири ушул экен туугандар. Биз жакында эле мынакей Мунарбек мырзадан Алла ыраазы болсун, кичине мекенге кызмат кылайык, сиздерге кызмат кылайык деп атайын мекеден бүгүн учуп келдик. Кайда Оштон азыр сразу кайда ошол жака учуп кетебиз да. Ана калп айтсам Кудай карап турат. Сиздердин кылган кызматыңыздарды мекеде мына Мунарбек мырза менен ар дайым сүйлөшүп турабыз. Мен Баткенге өзүмдүн жашоомдо биринчи жолу келип атам. Келгенде башка максатта келген жокпуз, Баткенди көргөнгө келген жокпуз, же бирөө мактасын деп келген жокпуз. Максат ошо адамга ыраазычылык айта албаган Аллага ыраазычылык айта албайт деп сиздерге ыраазычылык айткан гана келдик да. Мына Мунарбек мырзадан да Алла ыраазы болсун. Баягы Бишкекте да жолугуп сүйлөшкөнбүз, кандай кылып иш алып барабыз, эмне кылабыз, мынтебиз дегенде, менин балдарым мындай кылайык, тигинтейик, минтейик, мен балдарыма мындай кылсак болот, тигиндей кылсак болот, минтсек болот, тигинтсе кандай кылып мындай кылабыз, мен балдарым көңүлүн көтөрүш керек, мына жаңы нерсе салынып атат, мындай сене салынып атат деп, мынакей Мунарбек мырзадан да Алла ыраазы болсун. Ойлодум да, действительно командирлер ушундай болуш керек экен депчи. Кудай буйруса мынакей биз ойлойбуз, эми бул жагын билбейбиз, Союздан нары кандай болду. Эл саткан башка, жер саткан башка, элди кайтарган башка, эл үчүн өлгөн башка. Иншалла азыр мекен үчүн бул бөрүгө келдим деген бул эл үчүн жанымды бергенге келдим деген эле сөз экен да. Эртең дүрүкчү бирдеке боло турган болсо, биз бул жакта тынч уктап жатсак, мынакей бул жакта сиздер согуш болуп кете турган болсо, бул бөрүгө службага келдим дегени, мен жанымды бергени эле келдим мен. Мекеним үчүн өлгөнү келдим, мен ошого дайын болгону келдим деген эле сөз экен да. Бул эмне деген батырлык да. Бул эмне деген батырлык туугандар. Ошон үчүн Алла ыраазы болсун. Зарплатасы 80 эмес, 180 миң кылып бере турган болсо дагычы, ар бир кыргыздын бизнесмени, ар бир кыргыздын атуулу, ар бир кыргыздын мекенди түптөгөн, мекенди жок болуп кетпешин деп ойлогон жигиттердин бул атуулдук милдети. Эгер мекенди коргоонго күчү жетпесе, мекенди коргоп жаткандарга жардам бериш ар бир кыргыздын милдети туугандар. Мына эгер сиздер чек араны кайтарбаганда бирөөлөр бул жакта бизнесин кайтарып жатат. Тилекке каршы биздин жаш балдар мекен үчүн жанын берип кетти, бирок биздикилер кээ бирлер акчасын бере албай атат, ушуну каржылай албай атат, көңүлүн көтөрө албай атат, келип жакшы сөз сүйлөй албай атат. Тилекке каршы биз кадырын билбей атабыз. Азыр да болсо кечирим сурайбыз биз сиздерденчи. Бирок жаштар өсүп келатат. Мамлекет мен үчүн эмне кылды эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген жаштар өсүп келатат. Кудай буйруса сиздердин кылган мээнетиңиздер текке кетпейт. Кудай буйруса биз жаштар менен дагы келебиз бул жака. Ошондо өзүм деле мынакей Мунарбек мырза жаңы эле иш-чара менен биякты көргөзүп чыкты. Мамлекетибизде Алла ыраазы болсун. Ошол эле Камчыбек Кыдыршаевичке Алла ыраазы болсун. Элдер түшүнбөй атат, акчалар каяка кетип атат, бияка кетип атат. Мына өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп чыкты. Президентибизге Алла ыраазы болсун. Эгер мекенибиз биз ачка отурсак дагы, мекенибизди биз каржылаткенибиз мынакей жакынкы событиядан биз көрдүк да. Мына ошол эле Пакистан мамлекетинде Максат Амуна менен сүйлөшүп келатканда айтат, жана Саудия мамлекетинде 80%, 70% экономиканын ВВПсы ушул аскерлерге жумшалат экен да. Ошон үчүн биз да ойлойт элебиз, ачка болсок дагы, кара нан менен кара чай ичсек дагы, эң биринчи сиздердин жагдайларыңызды караш керекпиз да. Эң мыкты үйлөр бериле турган болсо чегарачыларга берилиш керек. Эң жылуу сөздөр сүйлөнө турган болсо чегарачыларга сүйлөнүш керек. Эң жылуу кийимдер бериле турган болсо чегарачыларга берилиш керек. Эң жакшы белектер, эң жакшы пенсиялар, эң жакшы зарплаталар бериле турган болсо бул аскерлерге берилиш керек да. Болбосо биз жыйнаган дүйнө, биз кылган бизнес эртең душман чаптырып келе турган болсо, талкалай турган болсо бардыгы бир тыйын да. Мамлекетиңен кубалап чыгат, бизнесиң менен кошуп кубалап чыгат. Ошону биздин жаштар түшүнүш керек болот да. Мамлекетти эле күтүп отура бербей, биз да ошон үчүн туугандар, колубуздан келишинче биз сиздерге кызмат кылайлы деп келдик. Аллах таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин мынакей. Андан кийин мына ушунчу өзгөчө аскерлерге биз
билимдүү жаштарды балдарды окутуп атканбыз компьютерная грамотность. Себеби кыргыздын ар бир атуулуу мекенге кызмат кылам десе бул сабаттуулук болуш керек, бул дипломат болуш керек. Ошол жакта негизи IT курстар 20 миң, 30 миңден андан жакшы окугандарды дагы Европага чейин, Америкага чыгарга чейин аракет кылып атабыз. Анан Кудай буйрса мына ушул жакта Унарбек мырза аскерде кызмат кылганда балдарыңыздар болобу, инилериңиз болобу, Кудай буйрса ошол проектте мынакей өзгөчө өтүп кеткен апалардыкына дагы балдары болобу, ошолордун инилери калдыбы, ушул жерде служба кылып аткандар өздөрү окуп албаса да ошолордун инилерин биз бекер окутуп берейик. Кимдин бөлүдө служба кылган болсо, ким аскерде кызман болсо, ошолорго эң жакшы условияларды түшүп бергенге Кудай буйрса колубуздан келишинче аракет кылабыз. Ошон үчүн сиздерге Алла ыраазы болсун, апаларыбызга Алла ыраазы болсун. Канча болсо сиздердин көз жашыңыздарга биздин канча сөз сүйлөсөк дагы сиздердин балдарыңыздардын ордун толтура албайбыз да. Бирок канча адамдар бар, мекенди какшатып жок кылгандар бар. Канчалардын адамдары максат устазынын сабагын өтөт. Аллах Таала Куранда айтат, ар бир жан өлүмдүн дамын татат. Өлө турган маселе чечилген маселе экен да. Өлүм бул кастан кубалабайт экен, алдыңдан чыгат экен да. Тагдырга жазылган нерсе. Маселе кандай өлөсүң? Элиңди разы кылып, жериңди разы кылып, ата-энеңди разы кылып, ата-энеңдин бетин жер каратпай, элди кызмат кылып, элди коргоп өлөсүңбү? Же уят кылып, мас кылып, авария кылып көрүп атабыз канча деген туугандар. Көрүп атабыз мынакей канча деген балдары уят кылып, атасын уят кылып, ичип чыгып, клубтан чыгып, авария болуп өлүп атат. Ага караганда сиздердин балдарыңыздар элди жерди коргоп өлүп атат. Эл үчүн жанын берип, мекенден айрылганча өмүрдөн айрыл деп жанын берип кетип атат. Ошо инсандардан Алла ыраазы болсун. Эми Кудай буйрса биз ойлоп атабыз мынакей Унарбек мырза менен сүйлөшкөнбүз баягы аскерлерге кандай бир кызмат кылабыз деп. Унарбек мырза менен азыр бир экипировкабы, бир кышкы кийимдерденби канча киши болсо сиздерге заказ бергенбиз. Кудай буйрса ал азыр процесс бүтүп атат. Унарбек мырза менен такташып, андан Кудай буйрса размерлери менен бардыгын эме кылып туруп, бир айдын ичинде кайсы убакта бүтүрүп келип туруп, канча бир 1,5 миллион сомдо эзептедикпи? 1 миллион 300 миң сомдо эзептедик. Ошо кийимдердин баарын сиздерге алып келип тапшырып беребиз, Кудай буйрса. Андан тышкары дагы жыл сайын Кудай буйрса сиздерге келип турабыз. Устаздар менен башка мынакей биздин командабызга Алла ыраазы болсун. Азамат мырза, Максаттан мырза, мынакей Карыке, Акбар Кубанычбек эмне деген сөздөр айтылып кетти. Андан тышкары баягы биз ойлогонбуз азыр өтүп кеткендердин немеси канча, список канча эле Унарбек мырза? Общий 82 82лердин ата-энелеринин эми мынакей бул жакта эгер балдарыңыздар тирүү болгондо иншалла бул жакта азыр зарплатасын 80 миңге чейин көтөрүптүр. Балким ошо балдардын арманы бар эле. Ата-энемди бир ошо Алланын үйүнө жиберсем деген бир максаты бар эле. Бу акча арзыбаган дүйнө. Себеби пайгамбарыбыз айткан Кабаны карап туруп, Каба, сен кандай бийиксиң, сен кандай сыйлуусуң, сен кандай урматсың. Бирок сага караганда бир мусулмандын каны, жаны, аброю өйдө турат депчи. Кичине болсо дагы бул нерселер эми көңүлүңүздөрдү көтөргөнгө бир ойлойбуз, колубуздан келген ушул нерсе болот депчи. Азыр ушул жакка келгенде бирден деп ойлоп атканбыз, ушу 82 өтүп кеткендин списогун Унарбек мырза менен тактайбыз да. Биз ушу Лидер Умра деген компаниясы бар. Ошо 82ңиздердин бардыгын бир кошуп туруп эле, арзы бир ашып кетсе бир 100 миң доллар болот. Ошого бардыгыңыздарды азыр ушул жерден мен ушул сөздөрдү угуп, апалардын ыйын көрүп, бул жактагы Унарбек мырзанын переживаниясын көрүп, мына ойлоп атам. Ушул 82ңиздердин бардыгын Кудай буйрса биздин компаниябыздын атынан умрага алып барып келейик. Ошол жерге Кудай буйрса биз сиздердин барып келгениңиздерди, жатаканаңыздарды, визаңыздарды, ошол жерде жатканыңыздардын бардыгын биз өзүбүз каржылап алып барып келебиз. Кудай буйрса Дамбулдан убакыт болуп калса, Дамбулда өзү ажы башчы болуп барып келет. Ошо 2004-жылда списоктордун баарын чогултабыз, тактайбыз. Кудай буйрса ошол жерде балдарыңыздарга жакшы дуа кылып, Алланын үйүндө, пайгамбардын шаарында Кудай буйрса балдарыңыздар үчүн дуа кылып келесиздер. Аллаху акбар. Ошол жерде иншалла сиздер жакшылап дуа кылып, балдарыңыздардан дуа кылып, бул балким балдарыңыздардын кээ бирлердин максаты бар эле, бирок тилекке каршы ушундай өмүр кыска экен. Ошолордун балдарыңыздардын максатын биз кылган кызматты сиз ойлоңуз, сиздин балаңыз кызмат кылып атат. Баласы өтүп кеткендердин ордуна биз сиздердин балаңыздар болуп барып кызмат кылып келейик иншалла. Андан тышкары мынакей Унарбек мырза менен сүйлөшүп атабыз. Бул жерде аскерде кызмат кылгандарды дагы жыл сайын карап по очередности бул жакта дагы кызмат кылып аткандарды дагы тирүү кезинде баркын билип калайык. Ушул жигиттерге дагы карап бир кандай бир уюштуруп жыл сайын келип отурабыз. Өчүрөт менен сиздерге дагы бирден жиберип отурабыз. Азыр бир мындай образцесин көрсөтүп коеюн. Баягы мен алып келсең Султан. Биз ушундай жасап келгенбиз. Биз өз компания ачканда айтканбыз, ушул компаниядан түшкөн акчаны элдин керегине иштетебиз. Ушундай аскерлер жака, билим берүү жагына, спортсмендер, жетим жесирлер жака, бардык жака деп.
Анан ар бириңиздерге Кудай буйруса ушундай немеден тапшырабыз азыр, Кудай буйруса список менен келип бул жактан тапшырып кетебиз. Азыр мына бир образец. Бул жерде мен баягы бир бардык эле батыр, албетте мен бирок ушул байкенин сөзүн угуп калдым. Баягы биздин балдар үйүнө барганда, баягы зыярат кылып барганда айтыптыр да. Ничего страшного, мен баламды ушу мекенди коргойт деп тарбиялаганмын. Мен баламды жоготконда ичим ачышпайт. Мен баламды себеп мен сыймыктанып айтам. Мен балам мекенди коргоп өлдү, элин коргоп өлдү, жерин коргоп өлдү. Мындан да өткөн чоң кызмат жок деп байке башын көтөрүп ыйлабай мындай тик туруп мындай гордосту өзүнүн мындай сыймыктанып айткан экен. Ошол инибиздин дагы жаткан жери жайлуу болсун. Мынакей кыргыз элинин атынан дели ушу умра сертификаты кыргыз элинин батыры Бегиев Элемандын атасы Бегиев Курстанга тапшырып койгонго уруксат этиңиздер дейт да. Кана ушул жерде отурабы атасы. Азыр сиздердин дагы списогуңуздарды алабыз, Кудай буйруса. Мына бул жерден апалар, жолукчан апаларды көрүп атам. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Кудай буйруса ушу 80дин бардыгын эле бир жамот кылып, бир самолет жалдап, Кудай буйруса бардыгыбыз бир ибадат кылып келебиз, а. Азыр уруксат берсеңиздер, байкеге да бир эки сөз берип коёк, а. Assalamu alaikum, урматтуу жоокерлер, кымбаттуу ата-энелер, жана урматтуу мына бүгүнкү меймандар. Эми Алла таалам рахмат силерге. Ушуна 1,5 жыл болду. Кудайга шүгүр. 2 айлап, 3 айлап мамлекет эле бизде жоктоп атат. Биз жоктободу, эч нерсе болбоду деп айтылбай жоктоп атат мамлекет. Айыл өкмөт, райондук администрация, областтык администрациялар бүт жоктоп, баары жоктоп атат. Сиздерге да рахмат. Тынч болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Мына эми тагы барган сайын эми жана өзүңүздөр айтып кетмекчи. Рахмат. Андан кийин дагы уруксат этиңиздер, бир белек бар эле кичине, ошону уруксат этсеңиздер, ушуну Мунарбек мырзага тапшырып коёк, а. Бул жака келердин алдында көп процесс болду. Мунарбек мырзаны баягы 1 айлык баягы немеге жибереткен го баягы. Ошо 1 айдын эле 15 күнүн ушу Мунарбек мырза менен пландаштырып, жолугушуп, кандай кылабыз деп анан баягы үй маселесин көтөргөнбүз. Өтүп кеткендерге байке айткандай мамлекетке деле Алла разы болсун, колунан келишинче кызмат кылып атпына. Өтүп кеткендердин ар бирине бирден үй берген экен. Бул нерсени айтпай койбосок болбойт мынакей. Бул жакта жакшы мыкты коргоно турган нерселерди алып келген экен. Ошого Кудай буйруса мамлекет менен биргеликте баягы мамлекет канткенде өнүгөн тезе мындай Ливия деген мамлекетти билесиздер, а? Канча деген нефтиси болгон, канча деген газы болгон, мынакей не деген байлыктары болгон. Бирок ушу башы бирикпегендиктен ынтымагы жок болгондуктан целый мамлекет жок болуп кеткен да. Мамлекет өнүгүш үчүн газ, нефт, байлык деле керек эмес экен да. Ушундай инсандардын жүрөктөрү бириккени, бири-бирине жакшылык каалаганы, бири-биринин башы бириксе, анан мамлекет бириккен экен да.